Мен тоқтоғана қиялқам. Мен Новопавловка Сокулга районунун Красный Заря колхозунда санчы жыл иштеген, буюм 3 жыл иштеген. Менин азыркы учурда ала турган 2 гектар 15 сотугум бар болчу. Мен ага решение чечимдерим бар да. Мен ошону качан берет деп эле кыргызбыз да. Эртең кел, бүгүн кел, күсүн кел болуп эле жүрө берип эле жылдан жыл өтүп, айдан ай өтүп атып, 2014-жылга чейин ушундай жүргөнбүз. 2014-жылы элдер чогулдук дагы. Анан акимиятка бардык. Кенжебаев ким эле атын калды, Кенжебаев. Анан кийин ага барсак ал айтты, бизге списокты бериңиз, биздин жерибиз масштабдуу түрдө сатылып атат, айдоо аянттарыбыз. Эч кандай трансформация жок ал жакта. Кимдер сатып атат, кимдердин укугу бар. Биз жергиликтүү эл болсок, мондай ала турган жерибизди ала албай отурабыз. Бул кантип сатылып кетти биздин жерибиз? Десек, ошондо мени архивке киргизген. Айлөкпөттүн архивине киргизген. Айлөкпөттүн архивине кирип, архивден мен карап жазып отуруп, баягы биз алабыз деген кагаздардын баары тиркелип эле элдин баары алды кылып, бир жолу эмес, 2 жолу алды кылып, 2 жолу эмес, 3-4 жолу алды кылып эле оформить этип беките беришиптир. Мен алардын баарысын журналга жазып чыктым бардыгын. Ушинтип жазып отуруп акырында өзүмдүкүн таап алдым. Өзүмдүкүн таап алгандан кийин анан баягы ызычууну баштадым. Мынакей, действительно эле сатылып кеткен турбайбы бuyактын баарысы. Сизге бөлүнө турган жер сатылып кеткен. Менга бериле турган жер подделка документи менен 2014-жылы Мадылбековдун комиссиясы барган. Мен ошондо анан кийин карап ошолордун эмеси менен мен копиясын алып алгам. Мен ошондо эле заявление этип алсам болмок экен да. Кимге сатылганын билдиңизби? Кимге сатылганын мен азыр билип атам. Азыр Тавалдиева Жамила деген ошол 2 гектар 15 сотукту, андан башка дагы бир 2 гектар 58 сотук менин күйөөмдүн атынан сатылып атат. Менин күйөөм Этекбаев Түйшөн, ал дагы 3 жыл иштеген колхоздо. Күйөөмдүн атынан, ошондо күйөөмдүн атынан 5 гектар жерди Тавалдиева Жамила деген сатып атат да. Анан кече эле биз акимиятка чогулдук. Акимиятта чогулуп, эже силердин ишиңерди карайбыз келгиле деп прокуратурадан тиги ровдун начальниги Ногойбаев, прокуратуранын зам начальниги, анан акимдер баары чогулушуп, анан эме деди да. Эже деди, силердикин карасак деген срок давности болуп кетиптир. Анан мен эми азыр карасам, прокурор айтты да, эми азыр мен карасам срок давности деп эле чыгарып берем деди. Эже фамилияларын кошо айтыңыз. Эме, ошо фамилиясын унутуп калып атам. Садалиев улам бар болчу. Азыркы Корголдоев бар. Айлөкмөтүнөн Аман деген бала барды. Мен ал фамилиясын билбейт экенмин. Жаңы келишкен азыркы Айлөкмөтүндөгүлөр барысы эле. Анан дагы ким бар болду? Дагы ошо эмени Сокулдун прокуратурасынын замымын деди, бирок унутуп калдым мен атын. Анан Ногойбаев. Анан бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Анан эми мен ошондо ушинтип айтты, эми сизге мен азыр эле айтып коеюн, бунун баары бир срок давности болуп кетиптир деди. Анан мен айттым, биякта бүт кылмыштуу иш болуп атса, подделка документтер менен өтүп атса, анан срок давности деп эле ушинтип эле калып калабызбы биз? Буларга эмнеге кылмыш иши козголбойбу? Мына Садалиев баш болуп азыр деген архивде да жок кылып атат. Кече турган архив бүгүн жок болуп атат. Буларга эмне кылмыш иши козголбойбу? Кечеги турган архивди жок кылса, кечеги жасап аткандарын бүгүн жок кылса, жерибиздин баары тигине трансформация болбой эле айдоо жердин баарысы сатылып атса, аны эч ким токтото албаса, жанагы Жамила, Тавалдиева Жамила, Мотубаева Жамила, Жаналиева Жамила 3 фамилия менен жүрөт. Азыр 2 фамилия менен решение. Десеңиз эмне дейт эже? Десем, айтты, ал Жамила эжени текшергенге болбойт да деп Мусакасын урушулар ошол жерден айтты. Неге? Неге дедим, ал деле бизде эле карапайым киши да, адам да. Бирок анын бул биздин колхоздо бир күндө иштеген эмгеги жок болчу. Бирок ошончо укугу бар экен. Мен күйөөмдүн атынан 5 гектар жерди сатып атат. Өзүнүн атында 2 гектар 58 сотук учкундан пайдаланган жери бар экен. Күйөөсүнүн атынан 2 гектар 58 сотук дагы учкунда пайдаланган жери бар экен. Десеңиз эмне дейт? Кандай жооптор болуп атат? Десем, аны текшергенге болбойт да деген деле тигинин баары өчүп эле отуруп калды. Унчукпай эле ошону колдогон болуп элечи. Ошол аялга жолуктуңузбу? Мен ал аялга жолукканда ал деген качып эле кетет. Эми ал аял мындай бир беймал, мындай бир сүйлөшө турган деле аял эмес да алчы. Ажылдап, Анан каяка арыздандыңыз? Эмне кылдыңыз? Мен азыркы учурда арызданбаган жерим калган жок. Мен акыркы учурларын эле айтып коеюн.
мен 100 эле жолу жаздым да мындай катымды. Жана биздин Сокулуктун прокуратурасы айтты да, сиз 100 эле жолу жазыптырсыз дегендей. Мен бул президентке жаздым. Могу акыркы жолу июнь эмес. Майдын бир канчаларында жазган, бирок ошол катымды бияктан бекитип алышып, мен кече ушул жерге келгенде президенттик аппараттан бирөө чыкты эле, анан кийин бияктан ысмат эткенде бул эченин каты жоголуп кетиптир го дегенде келип мага көрсөттү. Эже сиздики басылып калыптыр, анан азыр таптым деп көрсөттү мага. Меникин ошо басып жата бересиңер да дедим. Анан силер эми эмне кыласыңар десем, азыр чүйгө жөнөтөм. Чүйгө үйгө жөнөткөнүңөр менен эч нерсе жок. Мен Жамшитовдун өзүнө деле жазгам. Мен жана жер комитети Назаровго бир канча жолу кирдим, бир канча жолу жаздым, бирок жыйынтык жок. Иса Өмүркуловдун кете элек учурунда мен июнь айынан бери бул пикетке чыгып атабыз да. Ага да жазгам, бирок анын каяка кеткени, эмне болгону белгисиз. Азыр эми бүгүн кандай талап менен келдиңиз? Мен эми азыр президенттен гана чындыкты күтүп атам. Президентибиз айтып атат, эми муну коррупциянын тамырынан кыркам деп. Эми тамырынан кыркса, ушул биздин үнүбүз чындап биздин үнүбүз президентке жетсе, ушу биздин мудолорубуз эмете аткарылабы деп атабыз. Биздин өзүбүздүн жерибиз өзүбүзгө берилсин. Подделка документ менен жасалган биздин чоңдорубуз жазасын алсын. Эмне дейм? Болду.